Урматтуу достор, эң биринчи орунда телефонду чектеп, белгилүү бир саатка коюп коюңуз. Анан ошол саатты ордуна, альтернативанын ордуна, телефондун ордуна жер үйдөгүлөр короодо бир огород эгиңиз. Домдогулар гүл өстүрүңүз. Сырттан топурак алып кирип, жанында айнектин жанына коюп, терезенин жанына коюп, мисалы үчүн айтайлы, помидор же бадыраң же бир нерсе эгип, балкондо болсо да өстүрүп көрсөм деп, бирдемкени өстүрүү менен алек болуңуз. Бирдемкени эмгек жасоо менен алек болуңуз. Жана китеп окуу менен алек болуңуз. Жер үйдөгүлөр короңуздарга эгин эгип, көчөт тигип, башканы карап, мына ушундай нерсе менен алек болуңуз. Ал эми жана эң оңой жолу ар бириңиздерге кеңешим китеп. Китептен өткөн дос жок. Китеп окуңуз, илим алыңыз. Жана алган илимиңизди ар кимге мактана бербеңиз. Мурдагылар биз илим алат элек, мурда бабаларыбыз, устаздарыбыз Аллахтан азабынан кутулуп калыш үчүн илим алат эле. Аллахтын газабынан кутулуш үчүн, тозоктон кутулуу үчүн илим алат эле. Бүгүнкүлөр болсо коомчулукка мактанып, мени илимдүү деш үчүн илим алып атабыз. Коомчулукка көрүнүш үчүн илим алып атабыз. Бирөөлөр мени мактап калсын, илимдүү экен деп мени билсин деп, ушул максат менен илим алып атабыз. Урматтуу жаштар, ал эмес. Байлык дегенде сиз менен биз бүгүн акчаны түшүнүп калдык. Как быстро разбогатеть, бедный папа, богатая мама, билбейм, ушундай бир сыяктуу китептерди окуп атабыз. Тилекке каршы биз туура эле байлык дегенде өнөрдү, кесипти, бир билимди түшүнөт экен. Азыркы жаштар көбүнчө байлык десе түздөн түз эле акчаны түшүнүп калдык. Түздөн түз эле долларды, еврону түшүнүп калдык. Түздөн түз эле үйдү, машинаны түшүнүп калдык. Урматтуу достор, байлык, чындап айтайын, материалдык нерсеге коюп алдык өзүбүздү. Дүнүйө, кимде ким дүнүянын аркасынан кубалай турган болсо, Аллах ал адамга дүнүячалык түйшүктү үйүп салат башына. Башыңыздан дүнүячалык түйшүк кетпей коет. Ошон үчүн дүнүяны жөн коюңуз. Дүнүяны жөн коюңуз. Илим ал, билим ал, дүнүя сенин аркаңа курсын. Урматтуу достор, Азирет Алинин бир сөзү бар. Байлык жана илим. Урматтуу достор, илим байлыктан жакшы экен. Анткени байлыкты сен коргойсуң, ал эми илим сени коргойт деген болчу. Андан урматтуу жаштар, келиңиздер. Ийгиликтүү болууну кааласаңыз, илим билимде ийгиликтүү болуңуз. Ийгиликтүү болууну кааласаңыз, адеп ахлакта ийгиликтүү болуңуз. Ийгиликтүү болууну кааласаңыз, жакшылыкты жайылтууда ийгиликтүү болуңуз. Ийгиликтүү болууну кааласаңыз, хайыр, садака, зекетте ийгиликтүү болууну каалаңыз. Ийгиликтүү болууну кааласаңыз, жакшы кулк мүнөздү жайылтууда ийгиликтүү болгонго аракет кылыңыз. Жана Рамазандын акыркы күнү калды, урматтуу жаштар, мындай нерсе бар. Орозо фитир. Буну да эсиңиздерден чыкпасын, 2-3 күн убакыт калды. Мына ошол орозо фитир эмне үчүн берилет? Орозо фитир туткан орозоңуздун анча-мынча кемчилиги болуп калса, мына ошол кемчиликтерди жаап коюу үчүн. Демек, орозо фитир кылып коюңуз. Кандай тарпта бериши? Интернеттен, Google'га эле орозо фитир деп жазсаңыз, буудай боюнча, мейиз боюнча деп, ошол жерде жер жаңгак боюнча, башка боюнча деп тиги жерде жазылып отурат. Мына ошондой тартипте арпа боюнча деп, аны ошону карап, өзүңүздүн шартыңыз, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша, эң азы 30 сом, 40 сомдон, эң кымбаты 550 сомго чейинки аралыкта орозо фитир берилиш керек адам башына. Демек, орозо фитир, урматтуу достор, туткан орозобуздун кемчилигин жаап кетүү үчүн берилет экен. Андай болсо келиңиздер, жакшылыкты жайылтууда, мана ошол орозомдун кемчилиги жок, толук бир тутулган орозолор катарында кабыл болсун десеңиз, анда орозо фитир пакеттерин жасап, заматта эң биринчи орунда коңшулардан муктаж болгон адамдарга алып келип бериңиз. Бирок алып келип берип атканда, мен орозо фитир деп бербеңиз. Жөн гана орозонун күнүндө атайын бир белек пакет даярдадым эле, мына белек пакетти сизге берип коелу деп кабыл алып коюңуз деп сүйүндүрүп бериңиз. Жөн гана белек деп бериңиз. Орозо фитир деп аны мен сага орозо фитириңе муктаж эмесмин башка деп деген көңүл чөктүрбөй эле, Аллахтын алдында ниетиңиз орозо фитир деп кылыңыз, болду. Калганы тиги эменин коңшунун дагы муктаж болгон адамдарды, сен муктажсың, ошон үчүн орозо фитиринди сага муктажсың, ошон үчүн алып келдим деп бербеңиз. Тескерисинче, ушунам коңшулук акы бар. Ошон үчүн орозонун күнүндө атайын момундай орозо пакеттерди, белек пакеттерди даярдап, ушулардын баарына таратып сизге да берейин деп, 2-3 коңшунун муктаж экендигин билсеңиз, мына ошолорго бериңиз. Ары көчөдө муктаж экендигин билсеңиз, ага бериңиз.
жетим жесирлерди билсеңиз, аларга бериңиз башынан сылап. Ал эми ушул эле орунда туугангачы деген суроо бар. Ооба, тууганга бериңиз, ал да сонун болот. Бирок тууганга берүү бул кандай десем, тууганга берүү бул ансыз деле туугандык милдетиңиз. Түшүндүңүзбү? Ансыз деле тууганга берүү бул бир туугандык милдетиңиз. Муну ансыз деле беришиңиз керек болчу. Ошон үчүн орозо битир пакеттерди биринчи орунда муктаждарга, мусулмандарга, момундарга берилет. Анткени орозо битир пакет бул мусулмандардын акысы, момундардын акысы, гайри диндерге берилет. Муну да туура түшүнүңүз. Ошондон бир туугандар ансыз деле бир туугандык акы, аны ансыз деле беришиңиз керек болчу. Ал эми наркы муктаж адамдарга орозо битирди бериңиз, бул дагы да согу көбүрөөк болот деген бир маани. Урматтуу достор, келиңиздер. Рамазандын акыркы 3 күнүн мына ушундай бир жакшылыкты жайылтууда жана орозо битирлерди таратып коюуда бир жарышып жетишип калалы иншалла. Алла таалам орозобузду кемчилиги жок, туура тутулган орозодо катарына кабыл кылсын.